Эски жылдын жыйынтыгы менен Ноокат районунун Зулпоев айыл аймагы дотациядан чыкты. Аталган аймакта бюджетке салыктын түшүүнүн суммасы 2023 жылга салыштырмалуу көп жыйналган. Тагыраагы аймакта көмүскө экономикадан, мүлк, киреше салыктарынан түшкөндүктөн өсүү деңгээли көтөрүлгөн. Былтыркы 2024 жылы өзүңүздөр жакшы билгендей биздин айыл өкмөтүбүздө бюджетибиз 31 миллион менен бекитилген болсо, жылдын этеги менен 37 миллион менен чыгып атабыз. Бул деген сөз биз ашыкча киреше менен топтоп быйылкы жылы 2024 жылдын жыйынтыгы менен биз ушу дотациядан чыктык. Аны менен катар Кыргыз Ата айыл аймагы дотациядагы айыл өкмөттөрдүн катарында болгон. Аймактын тургундарынын биримдигинин натыйжасында ишканалар ачылган. Жарандарга туруктуу жумуш орду түзүлүп, жергиликтүү маанидеги муктаждыктар чечилген. Дыйкандардын мөмө жемиштерин сактоочу муниципалдык логистикалык борбор ачылган. Биздин өз жакта ГЭС курулган. Андан башка мына Көтөрмө айылында логистикалык борбор курулду. Андан башка жанагындай швейный цехтер ачылып атат. Ошону эл өзү демилгелеп колдоп, кем карчылар наоборот кайра толуктап жардам берип, өнүктүрүү фондуна проект жазганга да жардам берген балдар болуп атат. Ошонун негизинде биз мына быйыл дотациядан чыгып, буюрса 1 миллион 700 миңдик пайдага чыктык да. Исанов айыл аймагында 2 чоң өнөр жай ишкана ачылып, алардан түшкөн кирешенин алкагында дотациядан чыкты. Былтыр 130 миллион сом инвестиция тартылган. 80ге жакын туруктуу, 100дөн ашуун убактылуу жумуш орун түзүлгөн. Эмгек акынан түшкөн киреше салыгы ошондой эле биздин Исанов айыл аймагында Толкен тармагындагы ошол боюнча өнөр жайлар, көмүркендер бар. Көмүркендерди ошо салык инспекциясы менен биргеликте барып, ошол көмүскө акчаларын биргеликте карап, ошондой эле ошо Толкен тармагыбыздагы быйыл жакшы өндүрүш алып келгенге байланыштуу алардан түшкөн төлөмдөр, алар инфраструктура деп коет, роялити салыгы дейт 50% бизге түшөт. Ошондой эле көмүркенден түшкөн жанагы эле ошо киреше салыктардын негизинде биз 25-жылга Кудай буйрса дотациядан чыктык. Белгилей кетсек, Ош облусунда жыл жыйынтыгы менен 5 айыл аймак, аймактык ирилештирүүдөн кийин 12 айыл аймак, 3 шаар дотациядан чыкты. Жергиликтүү казыналар соңку жылдары биринин артынан бири ачылып жаткан өндүрүш ишканалардын эсебинен көбөйгөн. Быйыл дагы 5 айыл өкмөттү дотациядан чыгаруу болжолдонууда. Зарина Рахманбердиева, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары.